Меккеге сапар велик менен 40-күн. Мен палаткамды жыйнап, сумкаларыма кошо, велосипедке жүктөп кийинки калк коюнушка умтулдум. Столбаларды көрүп эгин талалар деп ойлогон болчумун. Акыры эле андай эмес экен. Спуск жол менен 15 километр жүрүп айылга жетип келдим. Эртеменки тамагымды жегенче powerbank, телефон жана башка техникаларым баарын зарядын толтуруп алдым. Сумкада толуп калган таштандыларым баарын мусоркага таштап, муздак суу алып сумкага салып койдум. Сынып калган очкимдин ордуна Шерзат байкенин очкиси бар болчу. Бетке тийип турган күндүн нурларынан бул очки куткарып турду. Андан ары да 25 километр өтсөм Наин деген шаарга келдим. Шаарга киргим келбей, объезднойдон эле айланып өтүп кеттим. Кийинки шаарга жетпей калсамчы деп, Ирандын наны, муздак суулардан алып алдым. Андан ары картадан көрүнбөгөн тамактанып эс алчу жерлер кездешип жатты. Ошолордун бирине токтоп алып койгон сэндвичимди жеп, бут кийимимди карасам аябай чаңдап кеттир. Тазалап койдум. Намазканасы бар экен. Жан дүйнөмдү да агартып койдум. Андан ары ошол эле ээн талалар, чөлдөр күтүп турду. Жолдо баратсам машина менен ирандык байке токтоп, анар жаңгактардан таштап кетти. Иран элинин меймандос болушуна дагы бир далил. Жолдун боюнан эски курулуш байкап, ирандыктар эски курулуштарды өтө жакшы сактай тургандыгына баа бердим. Күн кирерге жакын чоң эс алчу жер бар экен, бирок конок үйү жок экен. Дагы 15 километр жүрсөм Агда деген шаарга жеттим. Конок үй шаардын борбору жагында экен. Кирип баратканда айылдай эле сезилген болчу. Көрсө Агда өзгөчө байыркы шаар экен. Окусунан ушундай өзгөчө шаарды көрүп калгандыма сүйүндүм. Конок үйдүн ичи дагы байыркы стилде жасалыптыр. Агда шаарынын уландысы дагы болот. Көргөндөр үчүн рахмат. Кантип Капыстан Ирандын эң байыркы шаарларынын биринде болуп калдым. 40-күндүн аягында эмкыдай эле караңгыда калдым. Картадан карасам Агда шаары бар экен. Шаардын ичинен конок үйлөрдү байкап калдым. Алыстан Агда шаарынан жарыктык канча деле билген жок. Биринчи көчөсүнөн кирсем, жөнөкөй эле аялдай сезилди. Картага конок үйдү коюп басып бара бердим. Бир маалда эле ылайдан жасалган үйлөр башталып, жолдор өтө эле тар болуп башталды. Артта калып кеткен шаар окшойт деп ойлодум. Ичинде жарыктык пайда болуп, бир-эки үйлөрдөн заманбап кулпуларды байка баштадым. Анын артынан эле жанып турган мечиттин башын байкадым. Конок үй болсо ошол мечит жакты көрсөтүп турду. Жарык көчөнүн башына барганда байыркы шаар экенин түшүндүм. Дубалдары аман калган, бузулган үйлөрдү байкап өтө таң калып жаттым. Жашыл бак дарактарга бай жапжарык көчө шаардын ичине чакырып жаткандай эле сезилди. Конок үйүм да ушул жакта болчу. Көчө менен түз барсам, дарбазасы, айнектери чоң курулушка келдим. Ичине кире албай койдум. Андан ары бардык шаар көрүнүп тургандай эле сезилди. Кичинекей шаардын ичинде бир да адам жолуктурган жокмун. Жолуктурсам чочуп кетмекмин. Көчөлөрү лабиринт сыяктуу эле экен. Карта менен да адашып кетип жаттым. Бир ойлоп көрсөм, Агда шаарын караңгыда көрүп калгандыгым жакшы сезимдерди калтырып, кубандырып турду. Колумдагы велосипед менен деле айлана алган жокмун. Бирок Агда шаарынын конок үйүнө болгон жолум өмүр бою эсимде калды окшойт. Меккеге сапар велик менен 41-күн. Эртең менен конок үйдүн кооздугун көрүп дагы бир жолу суктанып, сапарымды уладым. Агда шаарынын дагы бир бөлүгү жолумда кездешти. Мен көрбөгөн бөлүктөрүнө барайын десем, кечеги кирген жагымдан киришим керек экен. Көрүп билгеним жетиштүү эле болду окшойт деп ойлодум. Кечинде барган дүкөнгө барып суу алайын десем жабык экен. Анын жанында иштеген кафе дагы. Макул деп кете бердим. Анткени жолдо көптөгөн калк конуштар көрүнүп турду. Күн ысык, шамал жок. Катуу өткөн фуралар кичине болсо деле салкын жел берип жардам берип жатты. 30 километр өтсөм, Ардакан, Мейбот деген шаарларды айланып өттүм. Жолдор кичине подъем болуп, Мейбот шаары Агда шаарында эле байыркы шаар экенин билдим. Ылайдан жасалган курулуштар трассага чейин көрүнүп турду. Иран мамлекетине саякаттап келсе, бул шаарларга сөзсүз келиш керек экен. Саат 3-4дөн өтүп, бир бактын түбүнө отуруп, жарым саат уктап алдым. Көптөгөн айылдар өтүлүп жатты. Трассанын бойлорунда мен билбеген бак дарактар ар кандай формада кездешип жатты. Айылдардын короолорунда болсо анар бактары жайнайт экен. Саат 6-ларда Ирандын эң чоң шаарларынын бири Ес шаарына келдим. Кире беришинде эле чоң мечит бар экен. Ичине кирип намаз окуп киргенче эле караңгы кирип кетти. 41-күн Ирандагы 14-күн. Андан ары дагы 600 километр бар болчу. Элчиликтин 15 күндүн ичинде эле чыгып кеткениң жакшы болот деп кеңеш берген эле. Ес шаарына айланып отурбай эле түп-түз вокзалга жөнөдүм. Вокзалга да сураштырып отуруп жетиш кыйын болду. Жигиттер, кишилер бар экен. Переводчик менен сүйлөшсөм натыйжа чыккан жок. Жанымда ирандык кыздар бар экен. Алар менен сүйлөшүп, кассадан Бандарабас шаарына билет алдык. Автобус менен 12 сааттык жол күтүп турду. Достор, ассаламу алейкум. Бандарабас шаарына келгенине бир жума болуп калыптыр. Дубайга Бириккен Арабтар Эмиратына азыр виза алуу өтө кыйын болуп атат экен. Жалгыз адамга алышты. Көп адамдар деле жазып жатты, меники отказ болду деп. Бирок ошого карабастан визам даяр болду. Бириккен Араб Эмиратындагы Кыргыз элчилигине чоң ыраазычылыгымды билдирем. Тагыраак айтканда,
Айдин мырзага, себепчи болгон Ишенич байкеге, Азамат Арыков байкеге чоң рахмат. Бандарабаш шаарына келгенде эле мени куршаптан болгон Айбек байкем тосуп алды. Мени ал жаткан конок үйүнө чакырды. Айбек байке менен бардык жумуштарды чогуу кылып жаттык, чогуу эс алып жаттык, тамактанып. Конок үйдүн жанында эле көптөгөн дүкөндөр бар, кафешкалар бар. Бир күнү Алтынбек байкеге жолуктум. Алтынбек байке Вандерленс деген шаардан машиналарды алып Кыргызстанга кетип атат экен. Менен отуруп сүйлөшүп, колдоосун да көрсөтүп кетти. Чоң рахмат. Эми болсо визам даяр болгондон кийин паромго билет алам. Буюрса 3 күндөн кийин бар экен, 6-числода. Дубайга чейин где-то 12 сааттык жол экен. Дубайды айланып туруп, анан кайра сапарымды улайм. Көргөнүздөр үчүн баарыңыздарга чоң рахмат.